Көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Абдыкадыр Орозбеков Кыргыз улуттук мамлекеттүүлүгүн түзүүнүн башатында турган. 1925 жылы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун жумушчу дыйкандар жана жоопкерлер советинин облустук аткаруу комитетинин төрагасы болгон. Чечкиндүү тайманбас жоопкерчиликтүү сапаттары менен катардагы жоопкерден саясий жетекчиликке чейин көтөрүлгөн. 1925 жылдан 1937 жылдын октябрь айына чейин Кыргызстанды башкарып мыкты иш билге, калыс мамлекеттик ишмер катары тарыхта калды. Жусуп Абдырахманов болобу, же Тыныстанов болобу, же ошол мезгилде бүт министрлер болобу, алардын бардыгы ошол Абдыкадыр Орозбековдун жарлыгы менен кызматтарга коюлган. Абдыкадыр Орозбеков өзү өтө бир элден чыккан, элдин арасында коркпой, басмачылык мезгилде да коркпой жүргөн өзүнчө бир баатыр мүнөз адам болгон. Ал Октябрь революциясына чейин эле элдин башында туруп, элдин талабын талашып, эмгекчилердин талабын талашып жүрүп, өзү калыптанган, өзү өтө таза жашоонун башынан өткөргөн. Кыргыз АССР конституциясын иштеп чыгууга чоң салмын кошкон Абдыкадыр Орозбеков өлкөнүн өнүгүшүнө өмүрүн арноо менен элдин көйгөйлөрүн чечип, кадыр баркка ээ болгон. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөгө, чыңдоого, түзүүгө аракет кылган кишилер болду да. Мына ошондой залкар кишилердин бири Абдыкадыр Орозбеков болуп саналат. Ал ушул ферганалык кыргыздардын өкүлү катары бир эле учурда кыргыздардын дагы, анан өзбек, тажиктердин дагы турмушун мыкты билген коомдук ишмер болгон. Ал өзбекстандык өзүндө ушундай теңдеш башка лидерлер менен дагы тең ата сүйлөшө алган. Анан кыргыздын ошол алгачкы мамлекеттүүлүгүн түптөгөндө анын баасын биз сөзсүз түрдө жогору баалашыбыз керек. Буларды мына улуттук теңдик үчүн, улуттук бостондук үчүн булар күрөштү. Билдиңизби? Биз азыркы тарихта алардын кызметін ушул тургудан түшүндүрүүбүз керек. Билдиңизби? Олар жаңагы таптык адилеттик эмес, улуттук адилетти, улуттук бостондук үчүн күрөштү, сол үчүн күрөштү. Билдиңизби? Ошондуктан олардын күрөсү адил болуш, улутка керек болуш. Билдиңизби? Өкүнүчкө орай олар өмүрдөн оларды баягы ана тоталитарлык жүйө эрте кетирди. Бұл біздің ұлтымызға жасалған үлкен қиянат болатын. Мына 130 жылдығында Абдыкадыр Орозбековдун Кыргыз мамлекетинин түптөлүшүндөгү, анын өнүгүшүндөгү ордун биз ар дайым эскеришибиз керек, баса белгилешибиз керек. Быйыл Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленет. Тиешелүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол коюп, мааракелүү иш-чараны өткөрүү боюнча уюштуруу комитети түзүлгөн. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинен берген маалыматка караганда, Абдыкадыр Орозбековго арналган илимий конференция өткөрүлүп, Бишкек шаарында мемориалдык тактасы орнотулат. Учурда коомдук ишмердин туулуп өскөн аймагында Абдыкадыр Орозбеков атындагы республикалык фонд тарабынан эскерүү кечелери өтүүдө. Белгилей кетсек, мамлекеттик